Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айдоочусу Пайзылда уулу Дамирбек номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бул чечимди Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кабыл алган. Пайзылда уулу Дамирбек 23 октябрга чейин тергөө абагында болот. Эскерте кетсек, Пайзылда уулу Дамирбек Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун кызматкери. Ал 23 август күнү мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына ичке мааниси бар документтерди жана башка буюмдар мыйзамсыз берүүгө катышкан деп шектелип кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына камакка алынган болчу. 24 августта Лейлек районунун Арка айылындагы кыргыз-тажик жарандарынын ортосундагы пикир келишпестикте жабыркаган милиционер Кулунду жалпы дарыгерлер практикалык борборунда дарыланууда. Мекеменин директору Кубат Абдумановдун айтымында Жаңы Жер айылдык милициясынын участкалык тескөөчүсү Нурбек Жоробаев аларга 24 августта саат 8 чамасында алынып келинген. Анын мээси чайкалып, сол таманынан мойнунан жаракат алган. Учурда абалы туруктуу. Нурбек Жоробаевдин айтымында ага тажик жарандары кол салган. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренеси менен кылмыш иши козголгондугун билдирди. Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевке козголгон кылмыш ишти кайра кароо үчүн материалдар Жогорку соттун 1-май райондук сотуна келип түштү. Бул тууралуу райондук соттун маалымат кызматынан белгилүү болду. Билдирүүгө караганда Жогорку соттон Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча материалдар баштапкы инстанцияга 23 августта келип түшүп, райондук соттун төрайымына киргизилген. 21 августта Жогорку сот Текебаев менен Чотоновго карата чыккан соттук чечимдер жокко чыгарылып, жазык иш жаңы соттук териштирүү үчүн 1-май райондук сотуна жиберилсин деген чечим кабыл алынган. Жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин кароо 28 августка жылдырылды. Ага айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаков ден соолугуна байланыштуу соттук жарыянга жеткирилбегендиги себеп болду. УКМКнын тергөө абагында олтурган Исаков 16 августтан бери улуттук госпиталда. Ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Бир нече дарыгер Исаковду текшерүүдөн өткөргөндөн кийин консилиум болуп, анын номер 2 неврология бөлүмүндө дарылоо жөнүндө сунуш түшкөн. Талас облусунда өтө турган улуттук көчмөндөр оюндары 15 сентябрда башталат. Оюндар улуттук көкбөрү оюну менен башталмакчы. Учурда өлкөнүн ар бир облусунан спорттун 10 түрү боюнча командаларды чогултуу иштери жүрүүдө. Ат оюндары Талас шаарындагы ат майданында өтөт. Кыргыз күрөш, алыш боюнча мелдештер жабык имараттардын ичинде, ал эми тогуз коргоол боюнча оюндар шаарга жакын жерде жайгашкан Балдар интернатында өткөрүлөт. Оюндарга 7 облус жана 2 шаардын спортчулары катышат. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев белгилегендей, спорттук оюндардан тышкары маданий иш-чаралар дагы өткөрүлүп, этно базарлар болот.